ошол кадамга баргандан кийин Камчы Бекташев чыгып кетип, кайра келип, кайра чыгып, кайра келди. Акыркы жолу келгенин себеби эмне болду деп ойлойсуз? Эми мен силерде эле жанагы эмеден эме кылам да. Акыркы жолу келгенине. Сиз эми УКМКда иштеп жүргөнсүз, саясатка малынгансыз. Биринчиден мен ойлойм да. Биринчиден бул кишини бардыгы эле бардыгын таштап коюп чыгып кеткендей болду да бул киши. Таштап коюп тарапташтарыны өзүнүн тууган уругун тудасы да бардыгы соратниктерине таштап коюп өзү чыгып кеткендей болуп. Мүмкүн балким барды чалып айтып аткандыр. Келбесеңиз болбойт, өзүңүз сүйлөшпөсөңүз болбойт. Биякта монтип иш монтуп кетип атат деген мааниде, может ошондуктан. Экинчи жагы эме кылып атат, ал жакта Испанияда ал жерде мыйзам бар турбайбы? Эгер уголовный, акчасы таза эмес болсо, сот кылбай туруп эле барып конфискат этип койгонго укугу бар экен да ал жерде. Ошондой бекен Испания? Ошондой да, Испаниянын мыйзамы ошондой да. Анда мен эмеден билип атпаймбы. Ошондой мыйзам бар экен. Анан может ошого келип, возможно, ал уже ошондой сигнал келген тиги жака. Ушундай конфисковать этебиз деп атат сен деген уголовный делонун эмеси болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда ага карата кылмыш иш козголуп калса, жанагындай паракорчулук боюнча, Испания өзүнүн эмеси менен эле конфискация болот. Өзүнүн эле Испания ал сот кылбай туруп эле барып эле жөн эле конфискация. Ошонун эле ошондой маалыматтын негизинде эле барып конфискация кылып коет экен. Таза эмес деген белги да бул, Там отмывание денег. Жанагы акчаны жууга каршы закон бар да ал жерде ошондой. Испанияда ошондой экен да. Башка мамлекеттерде билбейм, ошо Испанияда именно ошондой экен. Анан Англияда видимо ошондой анча жок окшойт, бирок ошого бүт бардыгы эмелер, миллиардерлер Лондондо жүрөт. Бардыгы эле качкандар Лондонго качып атпайбы, акчалуулар.